Онлайн жылдызы бул көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу проект. Интернет тармактарынан суроолорду чогултуп, эң кызыктуусун тандап, көрсөтүүбүздүн каарманына беребиз. Бүгүн бизде конокто жылдын мыкты аткаруучу мырзасы Данияр Эрматов. Данияр Эрматов ырчы Instagram баракчасында 676 000 катталуучусу бар. YouTube каналында клиптерин 3 миллионго жакын көрүүчү көргөн. 40 ыры, анын ичинен 20 ырына клип тартылган. Саламатсызбы? Саламатчылык. Көрсөтүүнүн эрежеси менен тааныштырып өтөлү, ачык айкын жооп берүү керек. Ооба жок билбейм деп жооп кайтарганга болбойт. Программанын ичинде бир эле суроодон баш тартканга укугуңуз бар. Даярсызбы? Ага, даярмын буюрса. Социалдык тармактардан келген суроолорго кезек берели. Жылдын мыкты аткаруучу мырзасы номинациясынын жеңүүчүсү болом деп ойлодуңуз беле? Чындыгында биринчиден рахмат көрүүчүлөргө, көрөрмандарга, ошол добуш берген жалпы мекендештерге. Анан башында кошулганда алам деп ойлогон эмесмин чындыгында, себеби 15 ырчы бар болчу. Андан кийин карасам эле добуштар биринчиликке чыкты меники. Андан кийин биринчи тур бүткөндө да биринчилик менен өттүм. Анан экинчи турда дагы биринчиде келаттым башынан аягына чейин. Ошондо ойлор пайда боло баштады. Утат окшоймун деп. Достор, финалга чыгыпсыздар. Кыйын болсо керек. Туура, аябай мен үчүн аябай кыйын болду. Себеби жакын досторум жанагы ким эле мен жеңилем десин, ким жеңилип калайын мен мисалы үчүн өзүм добуш берип койгула Instagramдан өзүмдүн көрөрмандарымдан суранып аттым, аны ачык айтыш керек. Себеби мен мыкты ырчы болгум келди. Анан суранып аттым, ошол учурда досторум ойлоп коем, баягы Instagramдан көрүп алып эмне дейт экен деп. Бирок алар деле өздөрүнө үгүт иштерин жүргүзүп атышты. Анан бир аз кыйын болду чындыгында, бирок бири-бирибизди мындай өзүбүз уткандай эле куттуктадык. Жылдын мыкты клипмейкер номинациясында кимге добуш бердиңиз? Аны мен айтпасам деле белгилүү болуш керек. Бул менин жакын досум, ошол Эрнис Сыдыковго добушун бердим. Андан сырткары деле клипмейкерлер өзүмдүн инилерим болот. Эрнистин учениктери болот. Аларды мен жада калса Эрнисти да реклама кылып аттым. Эрниске добуш бериңиздер деп. Эрниске бердим. 2019 жылга кандай пландар болуп жатат? Эми Кудай буйруса мына 2018 жылдын мыкты ырчысы болгондон кийин ошого татыктуу болуш керек деп ойлойм. 2019 жылы Кудай буйруса ошол кээ канаттанбай калган көрөрмандар болуп калышы мүмкүн. Балким башка бирөө алыш керек эле деген. Ошол андайлар болбой койбой сөз болот. Ошолорго мен дагы чыгармаларымды арнап, Кудай буйруса 2019 жылы жакшы ырларды чыгаруу. Мен азыр Кудай буйруса 2019 жылдын жарымына чейин уже ырлар пландалып калды буйруса. Кышкы каникулда кайсыл жакта эс алган жатасыз? Былтыр Турцияга барганбыз. Быйыл Кудай буйруса ошол чыгармачылыкта инсандар эле жакын досторум менен бир чет жакка чыгып келели деген ойлорубуз болуп атат. Кудай буйруса ошолор менен ишке ашырабыз. Көп ырчылар чет жакка көп чыгып, мекендештерибизге концерт коюп жатышат. Кыргызстанга концерт коесузбу? Ооба, ушул суроо аябай мага дагы көп келет чындыгында Instagram баракчасынан. Кудай буйруса быйыл март айларында Бишкекке концерт коюп, андан кийин 7 областка катарынан эле кое турган ниетим бар. Быйыл деле коеюн деп атканмын күзүндө, бирок тилекке каршы баягы тойлор көп болуп, жакшылыктар көп болуп, чакыртуулар көп болуп, ошондуктан бошобой калдым. Кудай буйруса март айында сөзсүз. Мурун кинолорго продюсер да болуп жүрчү экенсиз. Киного тартылгыңыз келбейби? Баягы чымчык сойсо дагы касапчы сойсун дегендей, баягы мен кино тартканбыз, продюсер болгонмун. Бүт баары менин колумда болчу чынын айтканда. Ошондо мен жада калса кинонун Салам Бишкек 1, Салам Бишкек 2сине деле өзүм тартылсам болмок. Бирок ошол актерлордун тартылышын кааладым. Ошондуктан көп клиптериме дагы өзүм көп катышпайм. Кыздардын кулагына жакшы сөздөрдү айтууну токтоттуңузбу? Жок, токтото элекмин. Себеби кыздарга жакшы сөз жарашат го. Бар кыргыз эл, биздин мекендештер, бир туугандардын ар бир кыргызым сул кыздары сулуу, ошондуктан
жакшы сөз жарашат деп билчүмүн. Жаңы чыгып жатканда келинчегим каршы чыкса үй бүлөнү тандайм деген экенсиз. Азыр да ушинтип ойлойсузбу? Биринчи ошондо интервью бергенмин, ошондо адашыптырмын деп берейин. Тамаша. Бул мен мындай айтканмын жанагы, эгерде мени чындап сүйсө түшүнөт, эгерде чын эле үй бүлө же чыгармачылыкты тандаш керек болуп калса, анда үй бүлөнү тандайм деп айтканмын. Дагы деле ал оюмдан кайта элекмин, Кудай буйруса. Бирок мени сүйгөн жакшы кыз туура келсе түшүнөт го деп ойлойм. Жылдыздын жылдызы деген сындын аягы эмне менен аяктады? Жылдыздын жылдызы алдым да. Ал мага Канат Кадыржан продюсерим ошол нерсени ыйгарып, анан кийин көрөсүң ушул нерсе дагы сөз болот, ошондо мен өзүмдүн мен ой кыялыма, максатыма жеткен болом деп айткан. Чындыгында биринчи баягы чыгып жүргөндө көбү байкабай жүрүп, кийин жылдыздын жылдызы деген жана бизде Шерине деген группа бар да. Шеринеге жиберем деп шоу бизнес деген группага жиберип алып балеге калып кетпедимби? Ал жактан өзүбүздүн эле чыгармачылыктагы инсандар. Ошондо кандай жылдыздын жылдызы деген суроолор аябай болду. Анан билбейм, андан кийин деле 2-3 жолу концерт койдум чет жака. Ошол эле жылдыздын жылдызы деген реклама кетти. 2018-жылы сизге жемиштүү жылдардан болду окшойт. Эми жылдын мыкты күйөө баласы номинациясын качан аласыз? Ошол ата-энем дагы айтып калды. Үйлөн балам деп, анан үйлөнүш керек эми. Мына Кудай буйруса, мисалы үчүн 2018-жылы үйлөнөм деп айтканмын, интервью бергенмин. 2017-жылда ошентип айтканмын, бирок айтып алып эле калпчы сыяктуу болуп атам. Ошондуктан Кудайдын буйруган күнү деп турайын. Кудай буйруса, бирок көпкө деле барбайт го, эми үйлөнүш керек болуп калды. Тойдогу ставкаңыз канча, эгер сыр болбосо? Анын сыры деле жок, себеби сыр болсо ошол Бишкекте күндө 5-6 тойдо жүрөбүз, ошолорго сыр айтпай коет элек да. Мисалы үчүн сүйлөшкөнгө жараша болот. Меники шаар ичинде мисалы үчүн ошо $200 баштап $500 чейин, жада калса $100 деле барган күндөр болот. Жада калса аябай мындай тааныштар болуп, неме болсо бекер деле барган күндөр болгон. Кыргыз эстрадасында кайсы ыр-чайымга үйлөнмөксүз? Кыргыз мурда кичинекей кезимде баягы ырга жакын болчумун да, ошондо телевизордон көрүп алып, жанагы мен Анжеликаны алам деп берчим да. Анан кийин баягы эми жаш кичинекей кезибизде кыялыбыз. Азыр болсо баягы мен интервьюда деле айтып келем, баягы бир үйдөн бир эле ырчы болгон жакшы депчи. Ошон үчүн чыгармачылыктан алыс эле кызга үйлөнгүм келет. Ырчылыктан тышкары кандай жеке иштериңиз бар? Ырчылыктан сырткары жеке чакан бизнестерим бар. Анан мисалы үчүн сиз айткандай ырчылыктан сырткары сөзсүз керек. Себеби көрүп атабыз, ким канча жыл ырчы болуп туруп ырдабай койгондор деле болуп атат. Эл кабыл албай калган деле кездер болуп атат. Ошондуктан башка жумуштарым бар. Кудай буйруса, өзүм алдын алып, ошол чыгармачылыктан тапкан акчам менен башка бизнес кылганга да аракет кылып атам. Чыгармачыл адамдар сизди SMS добуш берүүгө көп суммадагы акча кетирген деп айтышууда. Чынын айтсам, мен андай болгон жок. Мисалы үчүн, ошол эле добуш берүү учурунда мен Россияда жүргөн болчумун. Москвада 3 күн концерт койдум. Питерде 2 күн концерт койдум. Ал жакта Москвада 5 күн, Питерде 4 күн жүрдүм. Ошондо 9 күн. Бул жакта финал өзү 6 күн болду. Ошондуктан мен Кыргызстанда болгон эмесмин. Анан чынын айтайын, бирок Instagram аркылуу аябай үгүт иштерин жүргүзүп аттым. Себеби мен өзүм утуштук кааладым. Аны мен жашыра албайм. Себеби ошол мен үгүт иштерин кылып, анан ошол менин суранычымды эки кылбай, ошол менин подписчиктерим, бир туугандар, мекендештерим мени колдоп, мыкты ырчы кылды десем болот. Дагы бир жолу рахмат баарына. Сиздин чыгармачылык жолуңуз кандай башталган? Мен чыгармачылык жолум музыкалдык школдо окугам, музыкалык орто мектепте. Ошол жактан эле андан мурда баягы үйгө келген конокторго ырдап берчүмүн. Ошо музыкалык мектепте окуп, андан кафелерде иштеп, баягы кече эле келип туруп, эмне кылсам экен деп туруп эле ырдап коеюнчу деген болгон эмес. Мен да кичинекей кезимден бери кыялым болчу. Токто жаным ырыңызды ырдап бериңизчи. Токто жаным,
кетпе сени сүйөм, эгер көрсөм башка менен оттой күйөм, суранам дагы бир, келчи кайра мага, билесиң жүрөк сыздайт сен деп гана, суранам дагы бир, келчи кайра мага, билесиң жүрөк сыздайт сен деп гана. Рахмат. Акыркы жолу качан ыйладыңыз эле? Акыркы жолу ошол мыкты ырчысын алганда мындай көзүмө жаш айланып кетти, бирок ыйлаган жокмун. Баягы анда деле баягы экрандан деле же болбосо баягы олтурган көрөрмандар көрүүчүлөргө деле байкалган жок, ал бирок мындай ичимен ыйлагым келди чындыгында. Себеби мындай жакшы нерсе болуп атканда. Ошол акыркы жолу эң жакынкы ошол экен. Ишеналы Арабаев ким болгон? Ал Ишеналы Арабаев улуу инсан экенин билем. Ишеналы Арабаев атындагы университеттер бар, аны да билем. Ал баягы ката болуп калышы мүмкүн, бирок айта берейин, окумуштуу болгон деп койсом. Инстаграм баракчаңызда жарнама менен акча табасызбы? Болуп калат. Жарнама менен акча тапкандагы күндөр болот. Анан мисал үчүн ошол эле баягы спирттик ичимдиктерин кылбайм, ошондой болушунча жакшы пайдалуу реклама болсо алам. Анан эгерде кайрымдуулук иштер болсо, мисал үчүн чыныгы муктаж болгон, кайрымдуулукка муктаж болгон инсандар жиберсе сүрөттөрүн, видеолорун, ошону далилдеп туруп өздөрүнө жолугуп, анан ошол видеону далил менен анан ошолорду бекер киргизип турат. Рахмат. Эми хейтерлерден келген суроолорго өтсөк, эмнеге мурункудай хейтерлерди жаратпайт? Бир укчу жеңил желпи ырларды ырдап калдың, чыгармачылыкка олуттуу мамиле жасабай калгандай көрүнөсүң. Ооба, мисал үчүн ушундай суроолор көп болуп калат. Баягы жеңил желпи ырлар дегенде ачыгын айтканда тойго жакын ырлар деген деп койсо болот да. Бирок ошондойлор чындыгында азыр элге жакшы кабыл алынып атат. Мисал үчүн ошол эле учурда мен эки ырды бирге иштейм. Бирөөсү жеңил желпирек ыр, бирөөсү оор басырыктуу. Мисал үчүн бир туугандарым ошол эле учурда ошол менен бирге эле чыккан Кетчи деген ыр да, сүйүү темасында. Анан мисал үчүн Кетчи деген ал сүйүү темасында эле мындай эле, бирок просмотрлары дагы көп, комментарийлери дагы көп. Анан бир туугандарым деген ал сөз дагы обону да өзүмө таандык. Клипте дагы аябай сон тартылган. Мага жагат. Эң клиптеримдин, ырларымдын арасынан дагы эң жаккан ыр, эң жакшы көргөн клипим ошол. Ал салмактуу оор ыр, бирок эл анчалык кабыл алган жок. Ошол эле сыяктуу мындай кайсыл ырлар элге жакшы өтүп атса, ошондой ырлар менен иштегим келет. Ошон үчүн десем болот. Баары эле жаңы чыкканда адамгерчиликтүү, аты таанылса эле бой көтөрүп башташат. Мен ошол сапатты эч качан кандай десем эч кимге каалабайм. Анан ошол эле учурда мен дагы ошол болушунча эле кандай башында кандай чыксам ошондой эле мамиле кылып бүт баарына ошондой болуп жүрөм. Анан бул комментарийге таң калдым, бирок Данияр ошондой болуп кеттиң депептир негизи. Анан Кудай буйруса баягы адам менен адамсың деп коет. Мен мисал үчүн көрөрмандар сени баалап турса, мен ошолор мени ырчы кылса, мен ошолорго бой көтөрүп эмне кылам? Ошолор кыргыз элим ырчы кылганда ошолор, түшүрүп койгондо ошолор. Ошондуктан ар дайым адам бойдон калган өзгөрбөй деген ырларды жазып жүрөм. Ачыгын айтканда ырдагы клип дагы жакпады, ырды эптеп укса болот, бирок клиптин мааниси түшүнүксүз. Ушундай клип татканыңарды качан коесуңар? Арман клиби жөнүндө сөз болот. Мисал үчүн ал жерде түшүнүктүү. Ал жерде мен башынан аякка чейин түшүнөм. Ошол эле Эрни Сыдыков тарткан аны. Баарын биринчи биз бири-бирибизге көрсөтүп клипти, анан түшүнүктүү болсо, майниси менен болсо чыгарабыз, эгерде майниси болбой калса, анда чыгарбайбыз. Ал жерде дагы бир жолу ошол клипти суранат элем, дагы бир жолу көрүп койсоңуз демекчимин. Сизге чоң рахмат. Бүгүн онлайн жылдызында конокто жылдын мыкты аткаруучу мырзасы Данияр Эрматов болду, чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик. Ушундай эл менен көпүрө кылып жүрө бериңиздер. Жалпы суроолор үчүн рахмат демекчимин. Ар дайым бар болуңуздар. Жалпы мага добуш берип колдогон бир туугандарга ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат.